Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз 5-класстардын Кыргызстандын тарыхы жана дүйнөнүн тарыхы сабагы. 1-сабак. Сабактын максаты: окуучулар Байыркы Грециянын өнүгүшү жөнүндө кеңири түшүнүк алышат. Билим берүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү билишет. Гректердин уламыштары жана диний ишенимдерин окуп үйрөнүшөт. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз параграф 17, тема Байыркы Грециянын маданияты жана диний ишенимдери. Байыркы Грециядан чыккан улуу ойчулдар жана поэмалар, скульптуралар, архитектуралык имараттар — булардын баары грек кереметтери болуп эсептелет. Окумуштуулар Грециянын тарыхый өнүгүшүн 5 мезгилге бөлүшөт. 1-си Эгей доору, 2-си Гомер доору, 3-сү архаикалык доор, 4-сү классикалык доор, 5-си эллинизм доору. Эгей доору. Эгей доору Крет мекени маданияты болуп эсептелет. Бул доор биздин заманга чейин 3000 жылдыктын аягында 2000 жылдыктын башталышына туура келген. Эгей дооруна таандык болгон кооз имараттардын бири Кнос шаары. Ал эми дагы бир кооз шаарлардын бири Микена шаары болуп эсептелет. Микена шаарында адам таң кала тургандай дворецтер курулган. Ал дворецтердин бири 300дөй бөлмөдөн туруп лабиринт деп аталган. Гомер доору. Гомер дооруна тиешелүү Троя шаарына жасалган жортуулдар жөнүндө уламыштар, жомоктор жаралган. Ушул жомоктордун негизинде 2 чоң поэма — Илиада жана Одиссея түзүлгөн. Бул поэмаларды гректер жатка билишкен. Архаикалык доор. Архаикалык доор Байыркы Грецияда маанилүү орунду ээлеген. Бул доор биздин заманга чейин 9-8 кылымдарды өзүнө камтып, тарыхчылар бул терминди 18 кылымдан тарта колдоно баштаган. Архаикалык доордо адамдар кол эмгектин ар кандай түрүн өздөштүрүшкөн. Ушул доордо кеме куруучулардын алгачкылары жаралып, бул мезгилде Байыркы Грециянын маданияты калыптанган. Шаар мамлекеттер, полистер пайда болгон. Жазуу пайда болуп, тыйын чегилген жана соода сатыкка пайдалана баштаган. Грек алфавити жаралган, жазуу калыптанган. Алфавит 24 тамгадан турган. Олимпиадалык оюндар ачылган жана Олимп оюндардын жеңүүчүсүнүн башына лавр тажыысы кийгизилген. Оюндар башталаар алдында Олимпия оюндарынын оту күйгүзүлүп, оюн башталган. Олимпиадалык оюндарга эркектер гана катышкан. Алар бул оюндарда өздөрүнүн күчтүүлүгүн жана шамдагайлыгын көрсөтүшкөн. Эми балдар, өтүлгөн теманы суроолор аркылуу бышыктап алалы. 1-суроо. Окумуштуулар Грециянын тарыхый өнүгүшүн канча мезгилге бөлгөн? 5 мезгилге бөлгөн. 2-суроо. Грецияда эмнелер өнүккөн? Грецияда архитектура, живопись шаарлары өнүккөн. 3-суроо. Грециянын кандай кооз шаарлары болгон? Грециянын Кнос, Микен шаарлары болгон. Жыйынтыктоо. Эми бүгүнкү теманы жыйынтыктап алалы. Балдар, бүгүнкү сабакта Греция жөнүндө кеңири түшүнүк алдыңар жана кызыктуу маалыматтарды билдиңер. Тарых бул келечектин көпүрөсү, андыктан тарыхты жакшы билишибиз керек. Эми балдар, үй тапшырмага көңүл бурабыз. Үй тапшырмага параграф 17, тема Байыркы Грециянын маданияты жана диний ишенимдери. Бүгүнкү өтүлгөн жаңы темадан биз Грециянын шаар полистерин, архитектурасын, живописин жана маданияты тууралуу
кызыктуу маалыматтарды алдык. Ушул теманы окуп түшүнгөнгөрдү айтып бересиңер жана сүрөттөр аркылуу теманы презентация кыласыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.